Кыргызстанда 16 сентябрга карата коронавирус дагы 95 адамдан аныкталды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен өлкө боюнча 3 бейтап каза болду. Аймактар боюнча алганда коронавирус Бишкек шаарында 57, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 23, Нарын облусунда 1, Ысык көл облусунда 8, Жалал Абад облусунда 4 адамдан табылган. Ал эми бир суткада 135 адам илдеттен сакайып чыккан. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 594 бейтап, амбулатордук түрдө 941 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 177.484 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 171.902 киши айыгып чыкса, 2581 адам каза болду. Депутат Жанар Акаев ички иштер министрлигинин имаратына кирип кеткенден кийин 3 сааттан ашык убакытта чыкты. Анын айтымында ИИМдин мурдагы жетекчиси Курсан Асанов башкалар менен көмүскө сүйлөшүп, бийликти басып алууга аракет кылды деп шектелип жаткан иш боюнча сурак берди. Ошондой эле ал эки иш бир өндүрүшкө бириктирилгенин айтты. 15 сентябрда депутаттар Жанар Акаев менен Алтынбек Сулайманов ИИМге суракка чакырылган. Эскерте кетсек, мамлекеттик ЛТР телеканалы президент Садыр Жапаровго 7 облустан кайрылуу түштү деген атайын материал көрсөткөн. Ага үндөш маданият ишмерлери кол койду деген кагазда Туйгунал Абдраимов, Бакыт Жетегенов, Курсан Асанов, Жанар Акаев, Азамат Мусакеев, Исмаил Исаков, Ахматбек Келдибеков, Алтынбек Сулайманов, Жылдызкан Жолдошова жана башка жарандар баштаган адамдар 17 сентябрь күнү 100 000 киши алып чыгып, бийликти алмаштырабыз деп чыкканы үчүн аларга чара көрүү талабы жазылган. Көп өтпөй кагазда аты аталган айрым адамдар кайрылууга кол койбогонун билдирип чыгышты. Президент Садыр Жапаров 15 сентябрдын кечинде иш сапары менен Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарына барды. Шаардын эл аралык аэропортунан Кыргызстандын расмий делегациясын Тажик өкмөтүнүн башчысы Кохир Расулзода тосуп алды. Бүгүн 16 сентябрда Дүйшөмбүдө жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жана 17 сентябрда Шанхай кызматтык уюмунун президенттеринин саммиттери өтөт. Президенттер эл аралык жана аймактык коопсуздук, экономикалык кызматташтык маселелерин талкуулап, жыйынтыгында жалпысынан 40тан ашуун документке кол коюлат. Талкуулана турган негизги маселелердин бири Афганстандагы соңку абал. Коопсуздук жана экономика жаатындагы кызматташтык максатында 2001 жылы түзүлгөн ШКУ уюмуна 8 өлкө — Индия, Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Орусия, Пакистан, Өзбекстан жана Тажикстан мүчө. Беларусь, Иран, Монголия жана Афганстан байкоочу макамына ээ. Кыргызстандын Кореядагы элчиси Динара Кемелова Кыргызстандын Вьетнамдагы элчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Динара Кемелова эки жумушту айкалыштырып иштейт. Элчиликтин резиденциясы Сеул шаарында жайгашат. Белгилей кетсек, Кемелова Кореядагы элчилик кызматта 2019 жылдын январь айынан бери иштеп келе жатат. Быйыл 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого карата чет өлкөдө 57 шайлоо тилкеси ачылат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти. Чет жердеги шайлоо тилкелери элчилик, башкы консулдуктардын имараттарында жайгашат. Эскерте кетсек, 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоо жаңы конституциянын негизинде иштелип чыккан мыйзамга ылайык өткөрүлөт. Жогорку кеңеш 90 депутаттан туруп, алардын 54-ü партиялык тизме жана 36-сы бир мандаттуу округ аркылуу шайланып келет. Баткен облусунун Лейлек районунун Максат орто мектеби окуучуларга эшигин ачты. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, окуу жылынын башталышына арналган салтанаттуу иш-чарага Билим берүү жана илим министри Болотбек Купешов, мамлекеттин статс катчысы Калысбек Шадыханов, облустук райондук жетекчилер, мектеп мугалимдери, окуучулар, ошондой эле айыл тургундары катышты. Министр окуучуларды жана мугалимдерди жаңы окуу жылынын башталышы менен куттуктап, баарына иштеги жана окуу дагы зор жетишкендиктерди каалады. Эске салсак, 30 апрелде Максат орто мектебин тажик тарап басып алып, керектүү буюмдарын алып, өрттөп, ар тарабынан ок атышкан. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы билдиргендей, мектепке 580 жолу ок тийген.